Медер Эсенкулович, айтыңызчы, Кыргыз поштасынын тарифин эмнеге азайттыңыздар? Урматтуу Рыскелдичинович, Кыргыз почтасын биз кызмат көрсөткөн үчүн 0,1% азайтып атабыз. Бул биздин бюджеттин экономия кылып, чыгашабызды экономия кылып, ошону пенсияны төлөөгө жумшалат да, булардын баардыгы тең. Бирок мен алдын ала айтып коюшум керек, Кыргыз почтасы бул жерден чоң жоготууларга учурабайт. Бирден бир себептеринин бири жыл сайын пенсиянын өлчөмү өсүп атат. Булар ошол төлөнгөн акчадан пайыздыгын алышат. 20-жылга пенсиянын өлчөмүнүн өсүшү почти 2,5 миллиардка чукул өсөт. Ошол эле убакта пенсионердин саны да өсүп атат. Ошол себептен булар андай чоң мындай жоготууга учурабайт да. Бул бюджетти биз даярдап атканда жана 65 миллион разница деп айтып атканыбыздын себептери, бул бюджетти даярдап атканда жанагы келечектеги пенсиялардын кийинки жылга жогорулашы жөнүндөгү, пенсиянын өсүшү жөнүндөгү маалыматтардан тышкары болуп даярдалып калган да. Ошол себептен азыр эми такталган бюджетке келгенде муну тактап беребиз. Так бюджет, то есть почта андай жоготууларга учурабайт. Сиз кайсы санга таянып айтып атасыз? Бул эч кандай зыянга учурабайт дейт. 1,3-төн 1,1ге түшүрүп атасыңар да, туурабы? Фактически 1,8 да. 1,3-төн жок, фактически 1,3 бүгүнкү күндө. 1,3% төлөйбүз, төлөнгөн суммадан. Азыр биринчи биз ушул бюджеттин долбоорун даярдап атканда 1,1 деп даярдалган болчу. Андан кийин биз өкмөттө да бул чогулушта бул сүйлөшүүлөрдүн алкагында азыр 1,2%га түшүп атат, 0,1%тан. Кийинки жылга, 21-жылга 1,1%, андан кийин аны 22-23 жылдарга 0,8%га түшүп атат. Бул мамлекеттик саясат эмес, Кыргыз поштасындагы айлык алгандардын саны деспи канча экен? Айлык маянасынын өлчөмүн 4.000 сомдон. Анан ушуну экономия кылып атасыз да. Анан бул эмне деген саясат? Бул деген Кыргыз поштасын акырындык менен банкрот кылып, акционерди коом кылып, акционерди коомдон банк кылган калып бараткан чоң саясат бар берде. Сиз мага табышмактарды айтып бере коюңуз. Мына могу жерде 2018-жылдын 28-августунда чыккан Юстиция министрлигинин көйлүгү турат. Кыргыз поштасынын акционерди коом кылып койгон. Биз жогорку кеңеште комитет ызы чуу кылгандан кийин кайта ГП кылдыңар. Мына ошол саясатты азыр акырын башын былгытып алып келатасыңар. Силер азыр Кыргыз поштасын банкрот кылыш үчүн коэффициенттерин кылып атасыңар. Мисалы билесиз, сиз Кыргыз поштасы жанагы коопшар долбоорунан түшкөн каражаттын канчасын алат? Ар бир токтом үчүн, кат үчүн. Түшүнбөй калдым. Сиз жакшылап угуңуз, түшүнбөй калдым дебей. Коопшар долбоорунан түшкөн акча каражатынын жана жеткизет да. Кыргыз поштасына токтомду, постановлениянын. Ошон үчүн акы канча алат? Мен эми бул вопросту көрөт этпейм, но бирок менин билишимче бир жеткирген үчүн 22 сом алат. Кече эле буквально Исаш Эшенкуловичтун кабинетинде да ушул боюнча сөз болду. Сиз айтып аткан 4.000 сом айлык жок. Кыргыз поштасынын айыл жериндеги же болбосо центральный аппаратынан башкасыныкы менде толук маалымат бар. 7.000 сомдон кем эмес айлык алышат. Поштальондор, андан тышкары борбордук аппаратында кече мен Исаш Эшенкуловичка да бул маалыматты бердим. 40.000 сомдон айлык алышат, орточо эмгек айлыгы. Бүгүнкү күндө булар өзлөрү ичинде реформа жүрүш керек деп ойлойм. Биздин жаңгыз эле биздин соцфондтон тапкан кирешелери булардыкы 38%-тын тегерегинде болот. Калганын баардыгын тең булар башка булактардан табышат. Эми ошол 22 сом жетеби? Мисалы токтомду алып барды да, ошо токтомду 22 сом. Жол кирesi канча болот үйүнө алып барганга? Рыскелдичинович, мен аны Кыргыз поштасы өзү жооп бербесе, мен ал жетишеби, жетишпеби мен ага жооп бере албайт экенмин. Мен бизден кеткен пенсиялык акча буларга толук кандуу жетет. Мен да бир жолу айткым келет, почта кызматы тараткан акчанын 10%-ын гана үйүнө жана баспаган пенсионерлерге алып барып жеткиришет. Калган пенсионердин бардыгы тең өзүңүздөр деле күбө болосуздар. Айыл жеринде бүт бары ошол пенсия таратылган күнү график бар. Ошол графикте очередте туруп, ошол жерге келишип, ошол жерден алып кетишет. Эгер алардын айлык баянасы жеткен болсо, алар бүгүн силердин бекиткен бюджетиңерге макул болсо, мага минтип кайрылуу жазбайт эле да. 1014
адам биз жумушсуз калабыз. Бул деген Кыргыз почтасын банкроттукка алып келатат деп. Биз өзүбүздү өзүбүз актай албай калабыз. Биз өзүбүздү өзүбүз каржылай албай, кармай албай калабыз деп коңгуроо кагып алса сиз берде отуруп зыкылдатып жооп бере атпайсызбы? Бул Кыргыз почтасын кайра силер акционерди коом кылып, анан банк кылганга алып баратасыңар. Мен билем ал жака кайсы кимдин бажасы бара турганын. Бул долбоор 2018-жылы ишке ашканда биз токтотуп калбадыкпы. Эми силер кайта ушуну ишке ашырып атпайсыңарбы? Атайын искусственно банкрот кылып атасыңар Кыргыз почтасын. Анан акционерди коом кылып, менчикке чыгарып атасыңар. Токтот. Рыскелди Шөнөкович, биз Кыргыз почтасы менен келишимдин алкагында гана иштейбиз. Бул эч кандай башка нерсеге эч кандай тиешеси жок. Алардын кандай структура болушуга, кандай кылышка мен кирише албайм. Алар мага баш ийбейт. Бул башкача ишкана болуп эсептелинет. Биз азыр банк кызматына мисалы 0,3% төлөп атсак, почта кызматына 1,3% төлөп атабыз. Бул жылдан жылга пенсиянын өсүшүнө келген сайын ошончолук биздин чыгымдар да көбөйүп атат. Ошол себептен мен как соцфонддун төрагасы катары өзүбүздүн чыгымдарды азайтканга биринчи очередте мен ошого шарт түзүшүм керек да, пенсияга ошол акчалар убагында төлөнүп, убагында көтөрүлүп турганга шарт түзүп бериш керек. Ошол себептен бул пенсия почта кызматына биз 0,1 гана пайызга азайттык. Бул анчалык почта кызматын банкротствого же болбосо ошол кызматкерлери жоюлуп кеткенге шарт берилбейт. Медер Эсенгулович, менин билишимче, атайы ушу соцфонддун төлөмдөрүнүн тарифтерин түшүрөбүз деп атайы жумушчу топ түзгөн болчусуңар, Ошол жумушчу топтун жыйынтыгы эмне болду? Анан тарифтерди түшүрөбүз деп чоң талкуу кылып аттык элек, ошонун аягында кандай жыйынтыкка келдик да? Айтып берсеңиз. Урматтуу Элвира Жаргалбековна, биз аркы жуманын 5-күнү ошол жумушчу топтун акыркы отурумун чечүүчү отурумунда чогулдук. Тилекке каршы депутаттар, ошол рабочий группа кирген депутаттар да келбей калышты. Бирок заключениясын аягында резюмесин чыгардык. Ал жерде жаңгыз гана тариф эмес, баардык саясатты бириктирип туруп караганга деп ошол сунуштарды алып келип атабыз. Эми бул жерде эң биринчи кадам болуп ошол орто жана чакан бизнестин тарифтерин кароо, түшүрүү жагында каралып атат. Аны бүт баардыгыңыздар ошо кат жүзүндө комитетке жөнөтөбүз. Андан тышкары жана болжолду азыр 27% болот атпайбы? Канчага түшүрөйүн деп атасыздар? Эми аны талкуудан кийин, ошол комитетке талкуудан кийин анан айтсак туура болот го дейм да. Бирок значительно эле ощутимый түшүрүп атат. Ошондо 5%пи? 10%? 5тен көбүрөөк түшөт го. Канчага баратасыздар? Эми ал жерде жумушчу топтун жыйынтыгы боюнча 20% деп түшүрөбүз деген сөздөр талкуу болгон. Талкуу болду. Бирок бизде ал жерде жана миллиарддаган жоготууларыбыз бар. Ошонун источниктерин түшүргөндө гана биз ошол шакка барабыз. Анткени бул абдан чоң, жакшы кадам болуп атат да, бизнесте биз суранып атканда жок дегенде 5% деп суранганбыз да, мен билишимче. Эгер андан да көп 7%ке, 8%ке барсаңыздар, мен ойлойм бул азыркы кичи жана орто бизнеске чоң колдоо болмок да. Ошого негизи сунуштар боюнча ошондой болуп даярдалды. Бирок мен да бир жолу айткым келип атат, что биз ошол жоготкон акчаларыбыздын булактарын тапмайынча биз ал түшүрүүгө кадамга барбашыбыз керек да. Сиздердин расчетуңар боюнча жоготуулар эми 1-2 ай же канчага чейин барат, анан канча болот суммасы? Бир жылдын ичинде биздин жоготуубуз 1 миллиарддан ашык жоготууга учурайбыз. Бул болсо ошол моментте эле биздин жана пенсиянын төлөнүшүнүн коркунучу алып келет. Ошол түшүрөр менен эле ошол коом жанагы көмүскөдүн баары тең чыгып кетет деген ишенич да жок болуп атат. Ошол себептен ошол эле маалда ошол төлөөчүлөрдүн да жоопкерчилигин да көтөрүү жөнүндө да талкуулар болду. Ал жерде да сунуштар бар. Анан жана жогоруда айткандай, льготный выход пенсиялардын баардыгын тең ошол алып салганга, то есть эрте стаждан эрте чыккандарды азайтууга дагы сунуштар келип атат да. Муну комплекстүү карашыбыз керек да. Анткени 10 жыл мурда НДСти 20%тен 12%ке чейин түшүрөбүз дегенде ушундай чоң коркунучтар болгон, жоготуулар болот деп, бизнеске да ишенбейбиз деп, бирок аягында деген натыйжасында ошол акчалар деген толугу менен бизнес төлөп, эмес не сразу да, бирок акыры деген мындай катуу жоготуулар болгон эмес да. Аны мен бул жерден да биздин ишкерлерди чакырып кетет элем, эгер буюрса ошондой кадамдарга өкмөт сиздер барсаңыздар,
эгер өкмөт, премьер министр анан парламент биз колдоп берсек, бунун аягында деп мен ойлойм, ишкерлерибиз деле өмүр бою азыр 40% көмүскө экономика деп атат да. Эми өмүр бою жашырынып качам деген ишкер жок болуш керек да. Ушул кадамды туура кабыл алып, туура түшүнүп, биздин ишкерлер деле ачыкка чыгып, толугу менен иштеген адамдардын акыларын көргөзүп, жеңилдетүүлөрдү туура кабыл алып, мен ойлойм, сиз айткандай абдан катуу мындай миллиарддаган суммаларга барбайт болуш керекпиз деп мен ишенгим келет да. Рахмат.